Акча табуунун эң оңой жолу Эвалан сайтында. Описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Гүлшайыр Садыбакасова, бирок ар дайым белек бергениңди унутпадың. Кече 10 декабрда Кыз Бурак продюсердик борборунун жетекчиси, композитор Гүлшайыр Садыбакасова жана ырчы Сайкал Садыбакасованын туулган күнү болду. Бул күнү композитор уулун эскерген посту социалдык баракчасына бөлүштү. 10 декабрь Сайкал эжең экөөбүздүн туулган күнүбүз. Экошам бизден мурда сен сүйүнүп, толкунданып, өткөрүү пландарды түзүп, бизге белек алууга Пазаң акең менен саркештенип, ары бери чуркап, кубанып турар элең. Садага болоюн, туулган күнүбүздү быйыл сенсиз өткөрөбүз. Сен бардагыдай кубанычтуу сезимдер, жаркын маанайлар, шайыр шатман күлкүлөр жок. Көзүбүздө жаш, көкүрөгүбүздө кайгы муң, түгөнбөгөн күйүт. Сенин сюрприздериң, бизге арналган ырларың эми жаңырбайт. Себатта 5-класста окуп жүргөнүмдө, күнүмдүккө деп берген акчаны үнөмдөп, мага белек алганыңды угуп, ачка жүрдүңбү деп кыйкырып, ыйлаганым эсимде. Бирок ар дайым белек бергениңди унутпадың. Көрсө келбес сапарга кетериңди сезген окшойсуң каралдым. Бүгүнкү туулган күнүбүздө биз сени эскеребиз, эстейбиз. Туугандарыбыз келе жатат. Жыт чыгарып Куран окуп, дубаларыбызды сенин рухуна багыштайбыз. Эркинтайым, сен биздин жүрөгүбүздөсүң. Биз сени түбөлүккө унутпайбыз. Ыйманың саламат, акыретиң абад, кабырың нурлуу болсун. Аллахым жаннаттан жай берип, бейиш багында ойноп жүргөнүңдү насип кылсын деп эскерди Гүлшайыр Садыбакасова. Көрмандары аны туулган күнү менен ак тилден куттукташып, сабырдуу болууну каалашты. Маалымат булагы, Заман Чекит, KG. Маданият министри Нуржигит Кадырбеков. Фонограмма дегенди токтотуш керек. Маданият министри Нуржигит Кадырбеков жакында эле жергиликтүү басылмалардын бирине маек курду. Анда ал фонограмманы токтотуш керектигин айтты. Эгерде фонограмма жок болсо, биздин ырчылар кантип ырдашат? Же Кыргызстанда ырчылар калбай калабы? Сиз колдойсузбу же каршысызбы? Фонограмма токтосо, сахнада кайсы ырчылар калат деп ойлойсуз? Маалымат булагы, Аргумент Чекит, KG. Ырчы Анжелика 100 кече көйнөгүн сатып түшкөн каражатты муктач үй бүлөлөргө берет. Белгилүү ырчы Анжелика бул тууралуу жеке Instagram баракчасы аркылуу билдирди. 100 кече көйнөктөрүмдү 2000 сомдон жогору сатам. Бүгүнкү күндө кыйналып жаткан 200 үй бүлөгө тизмеси бар чогулткан каражат таратылат. 13 декабрь келиңиздер. Келе албагандар онлайн алса болот дейт ал. Маалымат булагы, Аргумент Чекит, KG. Төрахан Жунусбеков. Мен үчүн Мегакомдо иштөө чоң сыймык. Сиз Мегаком компаниясынын башкы директорунун кеңешчиси болуп кыйноо менен дайындалганыңыз социалдык тармактарга жайылды. Өз-өзүңүздөн пикир уксак. Бул маалыматтардын баары жалган. Жалган маалыматтарды таратып жатышат. Бул адамдарга биз мэриядан каршы пикир билдирип кууп чыкканбыз. Жалган маалыматты атайын уюштуруп таратып жатышат. Менин жашоомдо өлкө үчүн, мекен үчүн маанилүү кызмат кылуу маселеси бир нече жолу козголгон. Бул жолу алдыда боло турган иштер өлкө үчүн жана жеке мен үчүн чындыгында маанилүү болуп калды окшойт. Өз өлкөмдүн мекенчилик катары мен ар дайым аймактардын мамлекеттик кызматтарга жана санарип технологияларга жеткиликтүүлүгү жөнүндө суроолорду берип келем. Бюрократиялык кырдаалды сапаттуу өзгөртүп, карапайым калктын жашоосун жеңилдетип, убакытын үнөмдөөсүн көздөйм. Кеңешчи болуп бер деген сунуш үчүн жана ишеним үчүн Акылбек Жекшеновичке терең ыраазычылыгымды билдирем. Мен мындай оюмду болгонумда жоопкерчилик менен кабыл алдым. Сунушту туура көрдүм. Мегакомдо жалгыз атка мекендик компанияда иштөө мен үчүн чоң сыймык жана чоң жоопкерчилик. Улуттук масштабтагы жооптуу миссияны аткарууга, тактап айтканда инфраструктураны түзүүгө жана өлкөдө санариптик саясатты жайылтууга багытталган жетекчиликтин алдында мага жүктөлгөн милдеттерди аткарууга даярмын жана толук аракет кылам деп баарыңыздарды ишендирип келем. Маалымат булагы, Араба Чекит, KG. Урмат Боорченов жана жубайы Асель Айым үй бүлөлүк жашоого даяр болгондо баш коштук. Кош жүрөк рубрикабыздын бүгүнкү каармандары Коңур үндүн ээси, алып баруучу Урмат Боорченов менен сүйүктүүсү Асель Айым. Кыска нуска сүйлөгөн мырзанын жылдыздуу жубайы менен жакындан таанышыңыз. Урмат мырза, Асель Айым, учурда эмне менен алексиздер? Урмат: мен адаттагыдай эле тамадалык.
Үн кошту. Съемка менен алекмин. Асел. Менин алек болгон ишим үй бүлө жана кичинекей кызыбыз. Жумушка шашпай, мурдагыдай дүйнөнүн ар тараптагы өлкөлөрүнө учпай, үйдө кызымды жыттап, жанында болгонума кубанычтамын. Бош убакытта түрдүү тамак жасаганга, китеп окуганга жана аудио китептерди укканга, пайдалуу, дем күч берген видеолорду көргөнгө аракет кылам. Баш кошконуңуздарга 2 жыл болуптур. Үй бүлөлүк жашоого көнүү кандай болду? Урмат, түрдүү, даамдуу, сапаттуу тамактана баштадым. Бирок муздаткычты толтурууга көбүрөөк убакыт менен каражат сарпталат экен. Негизи эле мен үйдөн чыкпаган, ары бери баспаган жанмын. Ошондуктан үй бүлөлүк жашоого даяр болчумун. Асел, Урмат экөөбүз тең үй бүлө курууга даярмын деген жетилген учурда баш коштук. Ошондуктан үй бүлөлүк жашоого көнүү мага оңой эле болду. Анын үстүнө жолдошумдун үй бүлөсү жөнөкөй, түшүнүктүү, ачык жана заманбап адамдар. Кыска убакыттын ичинде эле оңой тил табышып көнүп кеттик. Балалуу болгондон бери жашооңуздарда кандай өзгөрүү, жаңылануу болду? Урмат. Инелеримди кичине кезинде көп бактым. Мындан улам мен ата статустун мурунтан эле даяр болуп калыптырмын. Күтүүсүз жаңы сезимдер деле болгон жок. Кызыма телефон бербейбиз, чогуу урдайбыз, бийлейбиз, көп сейилдейбиз, бактылуу жандуу балалыкты камсыздайбыз деген үмүттөмүн. Көп убакыт бөлгөнгө аракет кылам. Кызды өстүрүү көбүрөөк жоопкерчилик, энергияны талап кылат деп эсептейм. Татыктуу инсан кылып тарбиялайбыз деп ишенем. Кудайга шүгүр, кызыбыз эстүү, аябай шайыр жана күлкүчү. Асел, балалуу болгондон кийин мага чексиз бакыт жана чексиз ыраазычылык сезимдери толуп калды. Жоопкерчилик 2 эсе чоңоюп, өзүмө койгон талаптарым дагы көбөйүүдө. Урмат мырза, карындашыңызга китеп окуп берип жаткан видеоңузду баракчаңыздан көрдүм эле. Кызыңызга да китеп окуп бересизби? Ал инимдин кызы. Албетте, бир аз чоңоёр менен окуй баштайм. Асел, жолдошум эң мыкты ата. Кызыбызга кам көрүп, кызыктуу ойнотуп, чогуу урдап, бийлеп, көп сейилдегенге аракет кылат. Кээде ырдап берип жатып эле кызын уктатып коет. Урмат мырза, жубайыңызга кандай баа бересиз? Асел мыкты ашпозчу, мээримдүү эне, ыймандуу келин, сүйкүмдүү жарга тиешелүү бардык сапатка ээ. Асел айым, стюардесса ал жумушуңуз эмне болду? Негизи ал жумушка кантип барып калдыңыз эле? Жумуштан декреттик өргүүгө чыкканыма 2 жылдай болду. Негизи кичинекей кезимде бул кесипти аркалап калам деп эч ойлогон эмесмин. Бул максат капысынан пайда болуп, кызыктуулугу менен жагып эле максатымды ишке ашырууга киришкем. Документтеримди тапшырып, сынактардын бардык этаптарынан өтүп, иштеп калгам. Сиздин Шубин атындагы музыкалык мектепти аяктаганыңызды окуп калдым. Чыгармачылыкка аралашуу оюңузда жокпу? Ооба, мен аталган мектепте 5 жыл фортепиано классына билим алгам. Абдан кызыктуу сабактар болуп, хорго да катышчумун. Бирок чыгармачылыкка аралашуу планымда болгон эмес. Азыр да оюмда жок. Мектепти аяктаганыма 14 жыл болуптур. Бул арада эч кандай практика болгон соң унутуп деле калдым. Жолдошуңуздун чыгармачылыгына кандай колдоо көрсөтүп турасыз? Урмат өзү эле таланттуу инсан. Ошондуктан түздөн-түз кандай колдоо көрсөтөрүмдү билбейм. Бир гана моралдык колдоо кылып, кандай учур болбосун жолдошумдун жанында болууга даярмын. Ар бир үйдүн өз эреже, мыйзамдары болот эмеспи? Сиздерде кандай мыйзамдар орун алган? Асел, биздин үйдөгү негизги эреже катары позитив жана конструктив болсун деп башынан эле сүйлөшүп калганбыз. Кандай гана окуя, пикир келишпестик, түшүнбөстүк болбосун ошол эрежени эстейбиз да эмоцияларды азайтып, призма аркылуу кабыл алганга аракет кылабыз. Асел айым, жолдошуңуз аз сүйлөгөн, эмоциясын көп билдирбеген жан. Үйдө кандай жолдош? Жолдошум үйдө ар кандай. Мисалы өзүнө жакын, жакшы тааныган дос, жакындардын арасында абдан кызыктуу, эмоционалдуу, көп сүйлөгөн, позитивдүү адам болуп кетет. Сиздердин бирге түшкөн сүрөт, үй бүлөлүк видеолоруңуздарды социалдык баракчалардан көп көрбөйбүз. Элдин көзүнөн коркосуздарбы же бул нерсе жакпайбы? Улан, баарын эле мен бөлүшүү, элдин алдына чыгаруунун мааниси, максаты жана жоопкерчилиги бар. Кээде жөн гана бакыт менен бөлүшүшсө болот. Бирок кандай адат бизде жок эсе. Асел, биздин сүрөт видеолорубуз эл алдында көп болгондо жеке жашообуз жеке болбой калчудай. Жакындан баштап кызыбыздын сүрөт видеолорун киргизе баштадык. Элдин көзүнөн коркпойбуз, андайларга көп ишене бербейбиз. Урмат мырза,
Кайталанма нерселерди жактырбайт. Үйлөнүү тоюңуздардын да форматы өзгөчө болгон эле. Үйдө ырым-жырым салт-саналарды колдоносуздарбы же тойдогудай күнүгө жаңы нерселер кошулуп турабы? Урмат, өзүбүзгө ылайыктуу, негиздүү салттарды карманып, эскилиги жеткен, заманга туура келбеген, оопсуз, маанисиз ыры-жырымдардан эл эмне дейт деген коркунучтуу жок эле арылабыз. Биздин баалуулуктар ачыктык, чынчылдык жана жоопкерчилик. Идеалдуу мамиле түзүүнүн сыры эмнеде? Урмат, эмоционалдуу сүйүү кетет. Келечекте бири-бириңерди кантип күчтөнтөсүңөр, кантип биргеликте өсөсүңөр, бирге ойлонуп, үй бүлөлүк жолду бирге басып кызыктуу болушуна аракет кылуу керек. Мамилелер жашоого позитивдүүлүк жана конструктивдүүлүк алып келет. Андай маанинин келечеги болбойт. Маалымат булагы, леди чекит, KG